Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарды. Шайлоого катышкан 17 талапкердин ичинен жалпы шайлоочулардын 79,20% добушун алган Садыр Жапаров президент болуп шайланды. Эми анын инаугурациясы 28 январда өтүп, расмий түрдө кызматка киришет. Инаугурация, латынча инаугуро, жарык кылуу, арноо, ардактоо. Бир катар өлкөлөрдө жаңы же кайра шайланган мамлекет башчысынын кызматына киришүү алдында өткөрүлгөн салтанаттуу ант берүү аземи. Эл алдында президенттин ант берүүсү инаугурациянын өзөктүү моменти, конституциялык маанидеги акт болуп эсептелет. Ант бергенден кийин президент кызматына киришти деп табылат. Президенттин милдетин аткаруучу жана жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Садыр Жапаровдун кызматка киришүү аземин даярдоо боюнча уюштуруу комитетин түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы: Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович, президенттин аппаратынын жетекчиси, уюштуруу комитетинин төрагасы; Шайылдабекова Нуржан Кармабековна, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы, уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары; Новиков Артем Эдуардович, премьер-министрдин милдетин аткаруучу жана биринчи вице-премьер-министр, уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары; Аманбаев Бактыбек Абдилашимович, өкмөттүн аппаратынын жетекчиси, министр; Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич, жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси; Өмүралиев Таалайбек Барыктабасович, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы; Казакбаев Руслан Айтбаевич, тышкы иштер министри; Ниязбеков Улан Омоканович, ички иштер министри; Ажикеев Бообек Эргешевич, өзгөчө кырдаалдар министри; Мукашев Кыялбек Белекович, финанс министри; Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович, саламаттыкты сактоо министри; Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, маданият, маалымат жана туризм министри; Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы; Түлөбаев Балбак Зарлыкович, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу; Алиев Бактияр Жеңишбекович, коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору; Жумаев Алтынбек Мусаевич, 7 канал телерадио компаниясынын жетекчиси. Президенттик администрациянын башчысы Сүйүнбек Касмамбетов билдиргендей, Жапаровдун ант берүү аземине чакырылгандардын 70% жөнөкөй жарандар жана коомчулуктун, маданияттын, илимий интеллигенциянын өкүлдөрү. Мындан тышкары чет элдик мамлекеттердин дипломатиялык миссияларынын башчылары, Кыргыз өкмөтүнүн, жогорку соттун, конституциялык палатанын жана борбордук мамлекеттик органдардын мүчөлөрү катышат. Инаугурацияга жалпысынан 15 миллион сом бөлүнүп, учурдагы чыгым 10 миллион сомду түзөөрү маалым болду. Өз убагында Уинстон Черчилль ал ушинтип айткан сөзү бар экен шайлангандай: мен азыр, урматтуу элим, силерге өзүмдүн жашоомду арнайм, өзүмдүн каныман жана териммен башка эч нерсени бере албайм депчи. Ошондой эле азыркы оор акыбалды эске алуу менен мен ойлойт элем, шайланган президент акыркы тамчы каныма чейин иштеп берем, колуман келген бардыгын кылам деген жакшы үмүт пайда кылуучу мындай послание кылыш керек да. Биринчи жолу эгемен Кыргызстандын тарыхында Акаев Кыргызстандын президенти болуп 1990 жылы 27 октябрда жогорку кеңештин отурумунда 179 депутаттын колдоосу менен шайланган. Туура бир жылдан кийин 1991 жылы октябрь айында болгон шайлоодо жана 1994 жылдын январь айында өткөн элдик референдумда мамлекет башчысы болуп биротоло бекитилип, ант берген. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого. 2005 жылы 14 августта Бишкекте Кыргызстандын экинчи президенти Курманбек Бакиевдин кызматка киришүү аземи болгон. Өзгөчөлүгү биринчи жолу президенттин ант берүү аземи жалпы элдин алдында өтүп, ага 12 миңге жакын адам күбө болгон. Бул иш-чараны өткөрүүгө 21 миллион сом сарпталган. Жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Андан кийинки президент Алмазбек Атамбаев инаугурациясында сүйлөгөн сөзүндө тышкы саясатка басым жасаган. Ал Бажы союзуна мүчө болуу өлкөнүн өнөр жайын жандандырат, өлкө коопсуздугун бекемдейт, коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы чек араларды ачат, элдин жашоо шартын жакшыртат деп айткан. Адилетсиз башкарууга биз эч качан баш ийген эмеспиз. Кыргыздар адилеттүүлүк үчүн өмүрүн берген.
2017 жылы 24 ноябрда эгемен Кыргызстандын тарыхында президенттин ант берүү аземи Аларча мамлекеттик резиденциясынын Энесай жыйындар залында биринчи жолу өткөн. Анда Атамбаев президенттик кызматтагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктап, экономикалык жетишкендиктерин санактап, Жээнбековго саясий мурас калтырганын өз сөзүндө баса белгилеп, батасын берген. Ал эми Жээнбеков инаугурациялык сөзүндө Атамбаев калтырган мурастын көчүн уламай болгон. Алмазбек Шарсенович зор эрки менен өлкөбүздө жаңы саясий маданиятты калыптандырды. Элдин мүдөөсү менен президент болуп шайланган Садыр Жапаров мурда тарапташтарынын гана лидери болсо, эми аны сындаган оппозициянын, жалпы коомчулуктун, бүтүндөй мамлекеттин лидерине айланды. Коомчулук күтүп жаткан эң негизги нерсе анын ант берүү аземинде сүйлөй турган элге кайрылуусу экенин айтышууда. Инаугурациянын жообун биз 2-3 жылдан кийин күтүшүбүз керек. Ушул инаугурациядагы айтылган ойлордун, бул шайлоодон Садыр Жапаровдун жеңгенинин жообу 2-3 жылдан кийин барып берилет. Аны биз эртең инаугурациядан жолуучу болсо 1-2 ай өткөндөн кийин күтпөшүбүз керек. 1-2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин мына жооп берилди деп анан ошондон иштей албай калса иштей албай калды деп иштеп оңолуп жакшылык болуп кетсе мынакей жакшылык болду иштеди деп. Садыр Жапаров 20 январда премьер-министрлик кызматын тапшыргандыгына байланыштуу Кыргызстандын өкмөтү отставкага кетти. Бирок министрлер кабинетинин жаңы курамы дайындалганга чейин алар өз милдеттерин аткарууну уланта беришет. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясынын 20 январдагы расмий маалыматы боюнча 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров жалпы 1.105.248 добуш топтогон. Бул добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 79,2%-ын түзөт. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.